Аял затынын сулуулугу анын жашына эмес, убагында кам көргөндүгүнө байланыштуу. 40 жаштан жогорку аялдардагы минералдардын жетишсиздиги эмнеге алып келиши мүмкүн? Адам баласынын сулуулугун жана ден соолугун бекемдеген бул организмдеги минералдар. Эгерде ал жетишпесе, айымдардын бет териси ооргап, ашыкча салмак кошуп, тырмагы сынат жана чачтары түшөт. Бул аз келгенсип уйкунун жоголуусу, баштын ооруусу, сөз көтөрүмсүздүктүн пайда болуусу. Ошол себептен биз сиздерге кайсы минералдар кандай жардам берери тууралуу айтып берүүнү чечтик. 40 жаштан өткөн аялдар магнийди көп колдонуусу кажет. Бул абдан керек болгон минералдардын сап башында турат. Көңүлдү көтөрүп, айланага болгон көз карашты жакшыртат. Аял затынын күндө колдонгон магний 30 мг ашпоосу керек. Магний табигый стресстен арылтуу фактор болуп эсептелет. Ошондой эле дарыбыз, капуста жана ашкабактын данегинде магний көп болот. Экинчи минерал бул 40 жаштан кийин колдонуучу кальций. Белгилүү болгондой, кальций тишти, сөөктү, тырмактарды бекемдейт. Кургак териге каршы кремдер абдан жакшы, бирок кальцийди көбүрөөк ичсек жакшы болот. Эгерде сиз тери кургак жана көңгүрт болуп, тактар пайда болуп калгандыгын байкасаңыз, анда биз чындыгында эмнеге муктаж экенибизди түшүнө турган мезгил келди. Чач көйгөйлөрү, чачтагы көйгөйлөр көптөгөн себептерден улам келип чыгаарын билсек дагы, кальций дагы алардын катарына кирет. Эгерде сиз эч кандай себепсиз эле көп чачыңыз түшүп жаткандыгын же кургак чачыңыз бар экендигин байкасаңыз, анда бул кальций көйгөйү болушу мүмкүн. Демек, бул сизге зыян келтирбейт. Бул минералды диетаңызга киргизиңиз. Сөөктүн алсырашы бул көп кездешкен белгилердин бири. Сөөк алсырашы кальцийдин жетишсиздиги, айдан ачык экендигин көрсөтөт дешет. Сөөктөр тыгыздыгын жоготкондуктан сыныктар көп болуп, кошумча остеопороз коркунучу пайда болот. Алсыраган тиштер башында айткандай кальций жетишсиздигинен биринчилерден болуп, сөөктөр да, тиштер да кыйналган. Тиштерди күчтүү кылат, ошондуктан ооздогу айрым көйгөйлөрдүн пайда болуу коркунучун көбөйтөт. Ушул сыяктуу эле балдарда да болот. Алар кальцийдин жетишсиздигинен тиштеринин туура эмес формада өсүшүнө алып келиши мүмкүн. Кийинки көрсөтүүбүздө дал ушул минералдар тууралуу дагы да болсо кызыктуу маалыматтарды улантабыз.